Саламатсыз Элим. Салам достар. Биз менин айылым көрсөтүүсүн баштайбыз. Перзат, чындыгында телекөрүүчүлөргө биз турган жер аябай кызыктуу болбаса керек. Казыбек, биз азыр Ош Бишкек жолундагы Ташкөмүр шаарынын кире бериш босогосунда турабыз. Айта кетсем, Ош шаарынан дал ушул Ташкөмүр шаарына чейин 210 чакырым түзөт. Перзат, негизи биз барчу айыл Итагар айылы десең. Итагар айылы бул Жалал Абад областынын Аксы районунун Абилетим айыл өкмөтүнө караштуу айыл экен да. Ошол айылга барбайлыбы анда? Кеттик анда. Жүрү кет. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Ташкөмүр шаарынан 70 чакырымдай жол жүрүп, көксөгөн жерибизге жетип келдик десек болот, Перзат. Казыбек, аскасы асман тиреген тоолордун коюнунда жайгашкан Итагар айылы таза абасы, шаркырап аккан тунук суулар менен бизди аябай кызыктырды. Мына ушул Итагар айылына болгон кызыгуубуз аябай артып баратат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе айыл жашоосун чагылдырып берели. Баса, балким биз кызыктуу каармандарыбызга жолугаттырбыз. Кеттик анда? Кеттик. Итагар айылы 1968-жылы түптөлгөн, калкын саны 1277, 303 кожолук, 187 түтүн. Бул айыл тоолуу аймак болгондуктан айыл элинин көпчүлүк бөлүгү мал чарбачылык менен алектенет. Айылдын токоюнда 1000ден ашуун бак дарактын, чөптөрдүн түрлөрү өсөт. Канаттуу жана жапайы айбанаттардын 200гө жакын түрлөрү жашайт. Сүмөнкул чокмор, кыргыз өңү чокмордун өңүндөй дейт. Бул жагында эмнеде жазылды? Адилетсиз шумдукту замана катарынан эл бөлүнүп кырылса, ошол жаман баар менек. Курманжановго ушундай керемет сөздөрдү мамчалар келип, айылдын көркүн ачып койсок болот. Бул мен не демекчимин? Ар бир айылдын өзүнүн тарыхы болот эмеспи? Ушул Итагар айылынын тарых таржымалын жакшы билген Роман деген аксакалыбыз бар экен. Ошол аксакалыбыздан айылдын тарых таржымалын сурап өтсөк. Ассаламу алейкум. Мына айтсаңыз, бул Итагар деген өзгөчө ат. Бул кандай коюлуп калган же аталып калган? Итагар деген бул сай илгертен бар да, илгери ушул Итагардын ичи толгон эле токой болгон. Мына азырга чейин токойдун уландылары бар да эле. Ошо бу жерде жолбош барбы, карышкыр барбы, көп айбанаттар жүрген. Ошол учурда ушул кыргыздар жайлоого барган да, жерде Капчыгай деген жерибиз бар, 1 километр жерге чыкпаган жерде 20 кечүү болгон мондай. Ошондо кечүүдө өтүп кетип атканда, мал айдаганда ошо бир талай жеринен ит агып кеткен, бир талай жеринен мал агып кеткен, сел. Мына биздин Итагардын ичи суу тентек суу десек да болот бир жагы. Бу жерде чоң суу токтото турган таштар жок. Жамгыр болгондо азырга чейин деле жамгыр болсо бир убакта бир күнү буягына өтүп кетет, бир күнү биягына өтүп кетет. Мына ошондой болуп Капчыгайлардан жүргенде ушул эмелердин, байлардын, иттерин агызып кеткен күндөр болгондо, ошон үчүн эски аттын эме кыла албаштан Итагар деп коюшса керек ушу. Бүгүнкү сапарыбыздын башында эле Итагар элинин ынтымагына күбө болдук. Айыл эли бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кызуу иш жүргүзүп жатканын көрдүк. Булактан алынган сууну айыл жашоочулары өздөрү демилге көтөрүп, ар бир үйгө таза суу орнотуу аракетинде. Айылдын узундугу 6 километр болсо, азыркы учурда 4 километр жерге суу жетиптир. Тактап айтканда 180 түтүн таза суу менен камсыз болушкан. 2018-жылга аймактарды өнүктүрүү жылына таза суу тартып,
фап жаң салып атабыз, ошону бүтөрүп, мектептин паровой эмне болуп атат, жылуулук системасын жылуулап, ошол иштерди бүтөрүп алсак деп турабыз. Жолдорду бир сыйра шагалдатып, тегиздетип алсак, ошол негизи. Айылды кыдырып бара жатып эски имаратка туш болдум. Бул жерде кызыгуу жаратты. Көрсө жаш спортчу жигиттер теннис менен машыгып жатышыптыр. Шарты анчейин деле көңүл жийитпейт. Бирок мындай шартка карабастан аракет кылган 16 жаштагы Эрнис жакынкы күндөрү Борбор калабызга республикалык спартакияга кетип жатканын айыл эли сыймыктануу менен айтып жүрүшөт. Көрүп турганыңардай биздин спорт залыбыздын акыбалын көрүп турасыңар, өтө начар. Бирок начар деп эле биз карап турбастан болгон күчүбүздү жумшап ушул жерден мына биздин Уланбек уулу Эрнис деген балабыз Ак Суу командасынын атынан барып, Жалал Абад областы боюнча биринчиликти алышып, эми областтын атынан республикалык окуучулар арасындагы спартакиадага катышканы бар атат. Кудай кааласа, аяктан дагы ийгиликтүү орундарды алып келет деген жакшы ой тилектерибиз бар. Айыл кезип баратып Перизатка жолугуп калдым. Ал экөөбүздү тең жайлоо кызыктырды. Анткени эле айылга киргенден баштап ал жака бир барып келбесеңер болбойт деп калышты. Анан биз ал жерди көрүүгө шашып, өзгөчө УАЗ унаасы менен жөнөдүк. Итагар айылынан жайлоого чейин 15 чакырым жол жүрдүк. Эң алгаш топоз баккан киши менен маек куруу үчүн УАЗдан түшүп калдым. А Перизат кийинки каарманга эртерээк барып, жолууга ашыгып жөнөп кетти. Бул топоздорду кайдан алып келдиңиз? Алайдан. Жакшы. Кантип кызыгып калдыңыз бул топозго? Топосту кызыкканыбыздын себеби талаанын жаны бар экен. Көпчүлүк түрдө талаадан тамактанат экен. Ошо бир кызыкчылыгыбыз ошо. Анан эти мындай жегенге жагымдуу экен. Мындай жейиштүү болот. Анан ушу анча-мынча ушу айылдык элдерге Кудай кааласа дагы мындан нары көбөйсө кичине пайдалуу жактарын көрсөтөбүз деген ой тилегибиз бар. Баягы эт жагынан анан анча-мынча союп атабыз. Эт багытында деп калдыңыз да бул топоздордучу? Эттерди кандай элдерге таркатып бересиздер же сатасыздарбы? Азыр баягы сатабыз же таркатабыз деген али ойдо жок. Болгону бунун көбөйтүп баягы көп немени талап кылып атабыз да. Көбөйтүш керек болуп атат да. Санын көбөйтүш керек. Бир кызыкчылыгыбыз ошо. Анан кийин андай ойлорду алып келебиз да. Кийинчерээк. Азыр биз көбөйтүү максатында жүрүк. Көбөйтүш керек да. Биринчи канча топоздон баштадыңыз? Биринчи 10 топоздон баштаганбыз. Азыркы учурдачы? Азыркы учурда бир 20 баш бар. Кече бирөө туулган. 21 болду да. Кышында кандай каралат булар эми? Булардын бир жакшы жери талаадан тамактанат. Ушу бизде ушу кышында деле ушу жерлерде жем чөбү полный ушул жерде. Үйгө апарып неме кылып чөп салып баягы жем берип, андай жем жок буларда. Ошо туз талап кылат, туз беребиз. Ошо ушул жерде кышында ушул жерде. Жайында ушу артыш жайлоосуна кетет. Азыр бирок убакыт келип калды. Жакында кетет. Кете турган убакыт келип калды. Азыр төлү башталып атат. Кече ошо бирөө тууду дедим го. Ошо жакында чоң жайлоого кетишет. Убактысы бирок келе элек. Убактысы келгенде өстөрү жылат. Азыр бул топоздорубуздун канчасы төл берет, канчасы бука деп коебу? Бекте
торпоктор бар, анан бир 3-4 бука бар, анан бир 7-8 туар, ушундай туарлар бар. 7-8 туарыңыз бар. А, Мыналарыңыз канча жылдык эме? Өй. Торпокта мыналар, а? Булар торпок, наркызы 1 жылдык. Мыналарыңыз жакын элеби? Бу наркы торпоктор 1 жылдык, булар эми азыр тай болуп атат да. Hayt, Мунарбек агабыз ушинтип топозду көбөйтүүнүн максатында иш алып барып атат экен. Бул да жакшы жышан. Быйыл Кыргыз Республикасында аймактарды өнүктүрүү жылы болуп атпайбы? Айыл өнүксө аймак өнүгөт дегендей, мынтип топоздорду өнүктүрүп атышат экен. Hayt. Жайлоонун чокусунда жайгашкан балык көлү бар экен деп айтышты эле. Биз ишене албай ушул жерге жетип келдик. Дагы бир ирет айтып өтсөм, бул жер жапайы көл экен. Мында балыктар аябай көп дейт. Балыктын бир нече түрү бар дейт. Азыр биргеликте көрөбүз кандай балыктар бар экен, канча жылдан бери багат. Чынында эле балыктын түрлөрү аябай көп. Кызыгып жатабыз. Арбаңыз ага. Келиңиз. Мен ЛТР телеканалынын менин айылым көрсөтүүсүнөн келдим. Алыстан мына сиздин атыңызды угуп, ушул жерге келип отурабыз. Азыр эмне жумуш кылып атасыз? Балыктарга жем салып атам. Мен да берсем болобу? Мына ушул көл кантип пайда болуп калды? Бул көл негизи өзү илгертен болгон көл да. Анан бул көптөр айтышат карылар. Могул жер мындай сүрүлүп келип тозуп калган көл депчи. Анан биз бийики 17 жыл болду көчүп келгенибизге. Ошондон бери бул ушу көл ушул жерде ушундай жаралган, биз ушул убакка чейин турду да ушул көл. Көрүп анан ушуга балык салбайлыбы деп ниет кылдык да. Анан болду. Анан суун Бишкекке текшерттик. Анан ушул балык өспөйдү. Анан Бишкектен Казакстанга апарды. Аерден текшерилип кайта бизге жөнөттү, балык өсөт экен деп. Анан ошондон баштап балык сала баштадык да. Балык салганыбызга мына 7 жыл болду да. Жакшы, кандай балыктын түрлөрү бар бул жерде? Бул жерде 4 түрлүү балык бар. Белли амур, карп, сазан, маринка бар. Ага, балыкты кантип азыктандырасыз? Тартылган жүгөрүдөн тартып келип жүгөрүдөн салабыз. Будай, 2 түрлүү аралаштырып салабыз. Ушунда азыр чыгабы балыктар? Ооба, чыгат азыр. Негизи ушул балык бизнесинен кандай киреше таптыңыз? Эми будан жаман эмес, жакшы эле. Анан ушу тиричиликке болот, бала чакабызга болот ушу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бул жакта балдар кайырмак менен балык тутуп жаткан экен. Ага, биз да балык тутуп көрбөйлү, э? Ооба, жакшы болот. Мага да көрсөтүңүз. Канча балык туттуңуз? Жаңа эле келиппиз. Жакшы. Биз да бир тутуп көрөйүн дегенбиз. Анан биз алыстан угуп келдик да, балык кайсыл бир убакытта аябай көбөйүп кетет. Мына көлдүн чекелерине да чыгып кеткен учурлар болот депчи. Ошол үчүнбү? Чын ал. Себеби бул май айы, апрелдин 15-инен кийин майдын 15-ине чейин көбөйүп баягы чекеге чыгат да. Былтыр суу көбөйүп кетти, 17 ашып кетти да балык. Айрден бир өзүм орточо эсеп менен бир где-то бир 1 километр, бир 500 метрге чейин балык баягы арыкка сууга түшүп алып агып балык жайылып кеткен, балык өлүп калган. Былтыр апрелдин 15-инен кийин. Канча балык өлдү ошондо? Где-то бир 400 килограмм, 500 килограмм балык өлүп калган да. Оорулуп баратабы? Ооба, тартып атат. Тартып атабы? Ооба. Тартайынбы? Нантип тартам, э? Балык түштүбү? Ооба, түштү. Кана?
Кызыгып атам кандай балык түштү экен. Нан бура берет эми оорлошуп баратат, карасаңыз. Накей. Накей. Накей балык. Чекелеринен жакшы тартат окшойт, а? О, түштө өшөйт го. Түштү, э? Ооба. Нан тартайын, э? Көтөрө. Накей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 15 мүнөттүн ичинде биз мындай балык туттук. Аябай сонун экен. Бул кайсыл балык? Сазан балыгы. Сазан балыгын туттук. Мына биз азыр дагы бир чоң балыкты туттук. Азыр эми челекке салабыз. Уже бир 2-3 балык болуп калды бул жакта. Алмаз ага, бул жериңиз аябай сонун экен. Чындыгында мага аябай жакты. Анан балык кармаган сиз өзүңүз айткандай эле керемет экен да. Бая айтканыңызда балык карматып эле кээде мыкты эс алып уктап да калам деп. Чындыгында мен бая балык карматып ушунчалык мыкты эс алгандай болдум. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Баба ата жайлоосунун кооздугуна суктанып бара жатып, Казыбекке туш болдум. Экөөбүз дал ушул жайлоонун аталышындагы касиеттүү зыярат кылуучу жайды көрүп, сыйынып келүүнү эп көрдүк. Перзент тилеген инсандар келет бул жерге. Нугу токтогул акыныбыз балалуу болбой келип ушул жерден зыярат кылып, балалуу болуп, баласынын аты Бабажан койгон, ушул мазарга келип төрөлгөн бала. Анан айтып калышат да, бул баба атабыз ошол замандарда, уламыштарда элди баккан деп. Элди бакканы ошол жерде Тегирмен көл деп коет. Азыр ташы да бар да, Тегирмендин ташы бар, абдан чоң таш. Тегирменге аял киши кирбейт. Айтылат го негизи мусулманчыл кыргызда. Анан мен не кылдым, Тегирменди караба, ошо суу келип туруп, сууду карап, ушундай деп айтылат да. Анан баба ата биз жака сапарга кетет. Баягы бүбөне ачып карайт да, Тегирмен эмнеге мени кирбе дейт, эмнеге караба дейт десе, эки көгүчкөн кусуп турган болот экен да. Эмнеге? Эмнени кусуп атат? Будайды. Будайды, уламышты, Тегирменге. Ошончо караба дейт, аял киши караба деген дейт делет, ошончо караба деген баягы эки көгүчкөн учуп кеткен деген да. Келсе Тегирмен токтоп калган. Бул элдин рызкын жок кылган экен. Биягыңда корун болдун, биягыңда корун болдун, корун жерге түштүп, ошол Тегирменден ыргытканда корун жерге түшүп, азыр ошо бөйнөм нези кабыры ошо түшкөн жерине казылып ошо коюлган экен да. Азыр баягы айткандай полный корун да. Бул жагыңан сөтсүн, бул жагыңан сел келсин деп ушундайлар айтылат да. Уламыш биздин угуп, уламыш болуп угуп келип аткан ушундай. Бул кишинин ушундай касиеттери болгон экен. Эми бул жерди көрдүк, эми могул жакта булак бар, булакты көрөлү. Ушу дагы не болсо да айта турган нерселерди суроо болсо айтабыз, сүйлөшөбүз, а? Жакшы, мына зыяратыңар кабыл болсун. Мына жана мен могул жерде күмбөчтө айткан булак, ушул булак касиеттүү нелери көп да, ичсеңер ичти көптүрбөйт. Могу ашказан нелерге дагы келип ичип көргөн адамдар ичти менен жакшы деп мындай. Да ичип көрсөңөр болот, мындай эмне жок. Нелер да, касиет. Анда биз ичип көрөлү, ичип көргүлө. Аш болсун. Ичкиле. Ушунчалык келгенден кийин айтып эле.
Tilek aytıp Анан бул булактын касиеттүүлүгү абдан жакшы экен. Өзүнүн негизи кайсыл жактан келет? бұл бұлақ ошол біз шыққан ошо Боготанын күмбезі кабырстаны ошол түйүнөн чыгат да, ушундан түшүп, ушул жака агып келет да. Анан ага бул суу кышы жай эле токтобой эле агып турабы? Жок, бул көбөйбөйт да, азайбайт дагы. Ушу кышпы, жайбы, жазбы, ушул турушта агат. Кайсыл мезгилде болсо? Мынакей агабыз булактын касиетин, пайдалуу жактарын айтып өттү. Жана ошондой эле биз Баба Ата күмбөзүнө барып зыярат кылып келдик. Ооба, Перизат, убакыт деген учкан куш экен. Биз кайрадан айылга кайталы. Кандай дейсиңиз? Кайттыганда. Сизге рахмат агай. Рахмат. Рахмат. Бuyurdu. Азыр биз айылды кезип жүрүп, айылды бал менен камсыздалган агаларыбызды таап алдык десек болот. Бул агалар ушул арыларды кармап, бал менен алектенип келишет. Ассаламу алейкум, ишилгер болсун. Gel. Кандайсыздар? Биз ушу элтерден менин айылымды көрсөтсөң элек. Жақсы. Бал кармап аткансыздар да? Ары кармап. Бул чакпай болуңуз? Çakbayt. Çakbaytlamaydı, bolmaydı oğlum. Sağ korksan, Norgi var. Mongiva biz. Giyip alayım bak. Biz ayrıçımız yürek kollarımız. Бул арыңыздын сорту кандай бул? Бұл Карпаты деген сорт болады. Берк айрыға қарағанда жоош болады, жоошырақ болады. Жоошураак? Çakbayt. Ошоғомда ачык эле карай беребиз да. Берк айрыларды мынтип ачып караганга болбойт. Бул балчылыктын түшүгү кандай бул? Бұл балчылыктын түшүгү оор өтө эле. Ар бир жашыктык жумасына бир жолу, эки жолу карап туруш керек ачып. Анан болбосо качып кетиши мүмкүн. Өзүнчө семья пайда болуп качышып кетет. Айры ас калат, азыр ала албай каласың ошондо. Ас болуп калат азыр. Эгерде качырбай жакшы кармасаң, бир немеден 15 кило, 20 кило, 25 кило, 30 килога чейин алса болот. Мына бир челектен, а? Бир челектен. Бир челекте эки семья болот. Жарымында бир семья, бир үй бүлө, биягында бир үй бүлө. Азыр эмне жумушун кылып атасыз? Азыр мына айрыларды бир серек карап, эгер туртен деп коет, туртендер чыкса аларды бычак менен кезип, анан матка тууса ошолорду карап, туртендер эркек айрылар болот, ошолорду кезип алып таштайбыз да, ошого карап атабыз. Эркек арлары эмне себептен аларды алып таштайсыздар? Алар азел бербейт да. Асел бербейт. Бербейт, алар төлкү жеп ичип жата берет. Бердек азелди жеп. Ушундай да. Канча бал челегиңиз бар азыр күндө? Hazır 100'den aşık balçelek var, 110-120'da. Burada da 120-130 var. Öközlükü bir 300 tane balçelek var. Öközün tımaktaşıp karayımız. Baldarımız var, alar var. Ынтымақташып, жалғызамға зер кездің өкөз досым болады бұл жағы. Ушул экөөңүздөрдү ушул айыл элин бал менен камсыз кылат деп уктум да. Бул айылданчы. Анан бул айылдан башка дагы чет жак айылдарга же областка апарып сатасыздарбы? Жаллабатқа барабыз, Нокенге барабыз. Берден айылдан эми айылда адам ел аз халк. Керегин айылга беребиз. Калганын ошо шаарга Жаллабат, Ош, Нокен, өзгөн ошого чейин алуучу мугалим айлыкка болсо эле таркатып коебуз. Колунда жокторго дагы жардам катары беребиз. Жөн эле бекер. Бекерге дең? Бекерге. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушунча балды өндүрүп, муктаж болгон үй бүлөлөргө бул бекер бериш деле оңой эмес болуш керек менимче. Азыр балчелекке балга кызыккандар көбөйө баштады улум. 10 үйдөн бир үй балга балчелек кармап турган болду. Себеп адамдар өнүгүп балда жакшы нерсе болуп атат. Үйдегилерге дагы жегенге жакшы экен, талага түшкөнгө дагы бул малдай эмес үйүңдө турат экен, карап коюп. Эмгек кылсаң
бейнетин берет. Ошон үчүн биз ушуну кармап атабыз. Мейнет ушу менен дагы тирилик кылып, балдарды окутуп, кыздарды окутуп, ушу менен тирилик атабыз. Жакшы агалар, балды жакшы өнүктүрүп атыпсыздар. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар. Сиздерге рахмат. Сага да рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул бал деген өзгөчө бир сонун керемет таам. Жашооңуздар балдай болсун деген сөздөр дагы бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде уус чебер эжекелерибиз тигүүчүлүк менен алектенип эткен. Анда эмесе адашпадым окшойт, бир кирип көрөйүнчү. Дал ушул жердекен менин каармандарым. Анда ушул каармандар менен сиздерди кененирээк тааныштырып өтөйүн. Саламатсыздарбы эжекелер, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Келе кой кызым, олтура кой. Рахмат. Ооба, туура айтасың кызым. Биз бул жерде ушул жерде жашаган кошуна аялдар чогулуп алып, кыздарга сеп жасайбыз. Кээ бирибиз мынтип жер төшөктөрдү жасайбыз, кээ бирибиз мынтип сайма саябыз. Бул башка койгуч жастык болуп эсептелинет. Бунун бүткөнү мына бул жакшынакай кылып кыздарга сеп берүүчүлөр алышат. Кыздарына сепке кошуп беришет. Мындан сырткары дагы курактарды курайбыз, курак жастыктарды мынакей. Бул жердеги чебер эжелердин кесиби ар башка, бирок бир үйгө чогулуп тигүүчүлүктүн дээрлик бардык түрү менен алектенишет. Каткара көлөп ынтымакты бекемдөө максатында чогуларын айтышты. Айрыкча Гүлсара эженин гүлдүн формасын согуп жатканын көрүп, мен дагы абдан кызыктым. Тилекке каршы убакыт тар болуп калды. Бул чеберчилик менен деле алектенбей, кээде сүйлөшөбүз, сырдашабыз, ырдайбыз, ооба. Ырдаган келиндерибиз бар. Ырдаган айылдарды ырдатабан да. Янасың толор курчаган, кайда барсам эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп тодой үйүбүз. Айлан айыл, менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Мына ошентип биздин Итагар айылына болгон сапарыбыз кызыктуу болду. Бул күн аралыгында айылдын меймандостугуна, кең пейилдигине, ынтымагына жана көз жоосун алган керемет жерлерине күбө болдук. Иш үстүндө болсок дагы бул жер бизге кадимкидей эс алуу тартуулады. Перзат, негизи бүгүн аябай сонун күн болду. Күн батканын эле билбей калдым мен. Мен үчүн дагы бүгүнкү күн укмуш десем жаңылышпайм да. Анткени айылдын кооздугу, эли тим эле укмуштайм. Мен чеберлерим айтсамчы, кол өнөрчүлүгү кызыктырбай койбойт. Телекөрүүчүлөр менен башташпайлы андан көрө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Итагар айылына болгон сапарыбызды жыйынтыктайбыз. Ооба, сиздер менен мен Казбек жана Перзат болду. Кийинки айылда сиздин айылыңызда болушу толук ыктымал. Ал үчүн Казбек телекөрүүчүлөрүбүз экран алдында жазылган номерлерге байланышы керек. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.